Рыспаев Кожобек Жайчибековичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз мырза, бул көчө Сокулуктун рай кеңешинин депутаттары келип бир кайрылуу жасап кетти эле. Кара Балта Бишкек жолу боюнча, салыш боюнча түнкүсүн аябай авариялар көп болуп атат дейт. Знактарды түн ичинде алып коюп атат дейт. Мына өзү деле министрди айтсаңыз, бир өзү көрүп келсин кандай салынып атат. Жолдун стыковкалары, бириккен жерлери баары тең мындай өңгүл-дөңгүл болуп атат. Бордюрлар бийик болуп атат, үйлөргө суу акма болуп атат. Деги эле сапаты туура эмес болуп атат дейт да. Негизи биз деле баарыбыз ушул жол менен каттап атабыз. Негизи туура эмес салынып атат да. Мына азыр коллегалар айткандай, жанакы Жумгалдагы жолдой да бу делечи. Деги эле жолдун сапаттарын мындай туура карабаса жөн эле акчаны коротуп атабыз да бүгүнкү күндөчү. Мына ушуга көңүл берсеңиздер. Андан кийинки маселе Кыргыз поштасы боюнча да. Мынакей 1-3төн 1-1ге түшүрүп атышат өкмөт. Андан тышкары баары тең мурун поштадан пенсионер ала турган болсо, пенсиясын азыр банктарга өткөрөбүз деген аракеттер болуп атат. Бул деген азыр Кыргыз поштасын банкротко алып баруу деген сөз. Ошон үчүн мен айткым келет, Кыргыз поштасындагы кызматкерлери көпчүлүк коңгуроо кагып атышат. Муну туура караса да өкмөтчү. Азыр кээ бир айылдарда банктар жок. Андан тышкары жана безопасный город боюнча дагы 22 сом каралган экен. Кагазын алып барып жеткирүү боюнча. Өзүңөр көрүп турасыңар, үйүндө жок болот. Алып барат, алып келет. Андан кармап отуруп 1 сом бирдеке калат экен. Ошон үчүн бул аябай поштада иштеген кызматкерлердин абалына мындай начар алып келип атканы багы да. Ушундай өкмөт мындай караса да, урматтуу депутаттар, биз да көңүл бөлсөк, бул Кыргыз поштасындагы мүлктөрдү алып коюу же болбосо банкротко алып баруу болуп атат да. Муну же сакташ керек, же болбосо алып келип ачык айтыш керек. Биз муну сактай албайбыз, бүгүнкү күндө момундай кылалы деп. Анан мындай жол менен банкротко алып барабыз керек да. Айлыктар деле эптеген айлыктар экен. Ошон үчүн Кыргыз поштасына көңүл бөлсөк. Андан тышкары мынакей Жайыл районундагы Сосновка мектеби 6 миллион которулуп берилип 6 миллионго болгон, башталган ошол бойдон туруп калды. Сметный стоимасы 40 миллион. Салынбай турат. Ушундай мектептерди биз бүтүрүшүбүз керек. Ири сууда Жайыл районундагы фундаменти котлованы казылып 2 миллион болгон которулуп. Калганы турат. Мынакей ушундай мектептерди. Анан Кара Балтадагы 1-чи мектеп боюнча мынакей переполнение болуп батпай турат. Ошону дагы биз киргизип ар дайым айтып атабыз. Ошону да карап койсоңуздар. Урматтуу Алмаз мырза, өкмөткө ушунун баарын тапшырманы айта барсаңыз, анан бир жакшы чечимдерди кабыл алып берсе, өкмөт. Ушу жолдор боюнча айтсаңыз, министр өзү бир Кара Балта Бишкекке бир каттап келсинчи жакын эле. Анан көрөт өзү. Анан знактарды түнкүсүн ар дайым койсун да. Көрбөй калып атышат. Ар кандай авариялар болуп атат. Жол бузуу эрежелери болуп атат.